Салам достор, сиздер менен Use Project клубу. Азыр биз судокуну кантип оңой жана тез толтуруу жолдорун үйрөнөбүз. Анда эмесе кеттик. Анда эмесе достор, судоку толтурууну баштадык. Сиздерге башында бир аз түшүнүк берип кетсем судоку боюнча. Судокуда жалпы жонунан 81 сан бар. Ал 81 сандардын кээ бири бизге белгилүү болсо, башка бир бөлүгү бизге белгисиз. Ошол белгисиз бөлүктү биз табуубуз керек. Судокуда бир гана эреже бар. Кайсы эреже? Мисалы, бир сан түзүнөн да, тигинен да жана ошол бир бөлүктүн ичинде да бир гана жолу кайталанышы керек. Бул 81 сан бизде 9 бөлүккө бөлүнөт. 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4, 5, 6, 7, 8, 9-чу бөлүктөр болуп 9 бөлүккө бөлүнөт. Эми достор, биз толтурганда биринчи эле кезекте сандар көп болгон бөлүктү карайбыз. Мисалы, 4-чү бөлүктө бир гана сан жетишсиз туурабы? Кайсыл сан? Мисалы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кайсы сан? 9 сан бизде жетишсиз. 9 санын таптык достор. Эми достор, экинчи кайсыл жерде кылабыз? Экинчи достор, биринчи тигинен кеткен биринчи бөлүктү карайлы. Бул жерде кайсыл сандар жетишсиз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 жана 9 сандары бизде бул жерде жетишсиз. 8 санын бул жерге кое албайбыз, себеби бизде туурасынан 8 саны келиптир. Эмне кылабыз? 8 санын ылдыйга жазабыз. Ал эми үстүнө баарыбыз билгендей эле 9 саны келет достор. Эми достор, үчүнчү кезекте биз кайсыл жерди кылабыз? Баарыбыз эле билебиз. Үчүнчү тигинен санаганда үчүнчү бөлүктү карайлы достор. 1, 2, 3. Кайсыл сан жок? 4 саны жок. 5, 6 саны жок туурабы? Ошондо 4 жана 6 сандары кайсыл жерге келет достор. 4 саны бул жерде бар болгонуна байланыштуу биз бул жерде кое албайбыз, ылдыйга 4 санын жазалы. 6 саны болсо ушул жерге келет достор. Эми болсо 1, 2, 3, 4, 5. 5-чи тигинен санаганда 5-чи бөлүктү карайлы достор. Бул жерде бир гана сан жетишсиз. Ал кайсыл сан? Баштайлы десек, бизде башыбыз болгон 1 саны жок экен достор. 1 санын ушул жерге жазалы достор. Эми кайсыны карайбыз? Биринчи бөлүктү толтуруп алалы достор. Бир аз болсо да өзүбүзгө мотивация болсун, Кеттик достор. 1 саны бар, 2, 3, 4. Удалаш келген 3 саныбыз бизде бул жерде жок достор. Эми карайлы, 3 санын кайсыл жерге койсок болот? Бул жерде 3 саны бар, кое албайбыз. 3 саны бул жерде деле бар, бул жерге дагы кое албайбыз. Эмне кылабыз? 3 санын эң үстүнкү бөлүккө жазабыз достор. Эми 4 санын кайсыл жерге кое алабыз? 4 саны бул жерде бар болгонуна байланыштуу. 4 саны ылдыйга, ал эми биздин 2 саныбыз ортого келет. Достор, мен 2 санын эмнеге айтпадым? Себеби бизде 2 саны 3 жерге да келиши мүмкүн болгондуктан мен 2 санын айткан жокмун. Эми достор, экинчи тигинен санаганда экинчи бөлүктү карайлы. Бул жерде 2 сан жетишсиз. Кеттик достор. 1 саны жана 2 бар экен. 1, 3 бар экен, 4, 2 жана 5 сандар экен. 1 жана 5 сандар экен, достор. Эми карайлы. 1 бул жерде бар болгондугу үчүн биз 1ди ортого жазабыз. Ал эми 5 саны болсо, бизде бул жерге жазылат достор. Эми достор, эми кайсын карайбыз? Азыраак боштуктар азыраак болгон бизде бөлүк бул 6-чы, туурасынан санаганда 6-чы бөлүк достор. Кайсы сандар жок? 1, 2, эмне жок достор? 3 саны жок. Бул жерге жазып турайын, 3 саны жок. 4 саны бар, 5 саны жок экен достор. Дагы кайсы сан жок? Бул албетте 6 саны жок достор. Эми карап көрөлү достор. 3 санын кайсыл жерге кое алабыз? 3 санын бул жерге кое алабыз, бул жерге, бул жерге. 3 санын биз бардык жерге койсок болот экен достор. Жок, 3 саны бул жерде бар болгондуктан биз бул жерге, же болбосо бул жерге коебуз достор 3 санын. 5 санын кайсыл жерге кое алабыз? 5 саны бул жерде бар болгондуктан бул жерге, же болбосо бул жерге 5 санын коебуз. Бирок 6 саны бул бөлүктө бар болгондуктан биз коюшубуз мүмкүн болгон жер бир гана ушул боштук болуп эсептелет. Ал эми 3 жана 5 сандарын болсо, биз көрүп эле турабыз. 3 саны тигинен бар болгондуктан бул жака, ал эми 5 саны болсо, бул жерге жазылат достор. Эми кийинки бизде азыраак болгон бөлүк бул биздин 1, 2, 3, 4, 5. 5-чи бөлүгүбүздө 2 гана сан жетишсиз. Ошол сандарды жазып алалы достор. Булар кайсыл сандар? 1, 2, 3 саны жок экен. 4, 5, 6, 7, 8. Ошондо бизде 9 саны жок достор. Эми көрөлү достор. 3 жана
9 сандары бизде жетишсиз болчу. 3 саны бул жерде бар болгондуктан биз 3 санын бул жака жазабыз. Ал эми 9 саны болсо бул жерге жазып алабыз достор. Эми кийинки бөлүктү карайлы. Мисалы, могул 6-бөлүктү карап көрсөк, кайсыл сандар жетишсиз? 1 саны, 7 саны жана 8 сандары жетишсиз. Эми карайлы достор. 7 саны мисалы бизде бул жерде бар туурабы? Жана бул жерде дагы бар. Эки жерде 7 саны келгендиктен биз 7 санын бир гана ортоңку бөлүккө жаза алабыз. Ал эми 1 жана 8 сандарын болсо биз карайлы достор. Мисалы, 1 саны бул жерде бар, кетти. Эмне? Бул жерге же болбосо бул жерге биз 1 санын коебуз. 8 сан дагы эле ошондой болуп эсептелет. Эми достор, кийинки бизде оңойраак болгон бөлүк бул 9-бөлүктү карайлы достор. Бул жерде мисалы 2 саны бул жерде бар болгондуктан бул 3 боштукка биз 2 санын кое албайбыз. Ошондуктан бул 3 боштукка кое албайбыз жана бул жерде 2 саны бар болгондуктан бул жерге деле 2 саны келбейт. Бизде калды бир гана боштук. Ушул жерге 2 саны жазылат достор. Эми бул жерде дагы кайсы сан жетишсиз болчу? 1 саны жетишсиз болчу, достор. 1 саны мисалы могул жерде бар болгондуктан биз эки жерге кое албайбыз жана бул жерде 1 саны бар, бул жерге деле кое албайбыз. Ошондуктан 1 санын биз ушул жерге жазабыз достор. Эми 1-2 кетти. Биз катар менен кеткенде кайсы сан жок достор? Бул албетте 3 саны. 3 санын кайсыл жерге кантип коебуз достор? Мисалы, бул жерде 3 саны бар, ошондуктан бул жерге кое албайбыз. 3 саны бул жерде бар, бул жерге дагы кое албайбыз. Ошондуктан 3 саны ушул жерге коюлат достор. Эми эмне кылабыз достор? Калган 2 санды табабыз. 5 жана 9 сандары. 5 бул жерде бар болгондуктан биз 5ти ушул жака жазабыз. Ал эми бизде бир гана сан калды 9-боштугубузда. Бул дагы 9-боштукта 9 саны жок экен. Кандай гана жакшы туш келүү достор. Эми кийинкини карайлы достор. Могул жерге 1 жана 8 сандарын биз жана таба албай койгонбуз, достор. Эми болсо табабыз. Себеби ылдыйда бизде 1 санын жазганбыз. Ошондуктан 1 бул жерге эмес, бул жерге келет. 1 жана кайсы сан калды достор? Албетте 8 саны бизде калды достор. Эми биз кайсылын көрөлү? Макул достор, катар менен кетери бул жерди көрөлү. Бул жерде 3 жана 4 санынан башка эч кайсы сан жок. Мен мектепте жүргөндө 5 сан алган жакшы көрөт элем. Ошого 5 санын көрөлү, достор. Кайсыл жерде бар, кайсыл жерде койсок болот. 5 саны. Бул жерде бар, 3 жерге 5 саны келбейт. Бул жерде бар, бул 3 жерге дагы 5 саны келбейт. Жана бул жерде бар, бул жерге дагы 5 саны келбейт. Эмне кылабыз? 5 саны бир гана ушул жерге келиши мүмкүн экен достор. Эми бизде акыркы сан кайсы? Натурал сандардан 9 саны. Ошол 9 санды таап алсак кантет достор? Илгиле табалы. 9 сан бул жерде бар болгондуктан биз бул 3 боштукка кое албайбыз. Кеттик достор, 3 боштукка кое албайбыз. Бул жерде 9 сан бар, бул жерге дагы кое албайбыз. Ошондуктан биз 9 саны бул жерге же болбосо бул жерге коебуз достор. Жазып туралы, 9 сан бул жерге же болбосо бул жерге коюлат достор. Эми ылдыйды карап көрөлү. Мен жана караганда бул жерде бир аз 8 сан та оңойраактай сезилди. Карап көрөлү. 8 саны бизде мисалы бул жерде бар болгондуктан биз эки жерге кое албайбыз. Бул жерде дагы бар, бул жерге дагы кое албайбыз. Жана ылдыйда дагы 8 саны бар болгондуктан биз 8 санын коюубуз мүмкүн болгон бир гана жер бул ортоңку бөлүк достор. Эми кеттик достор, эмне кылабыз? 8 сан жанында кайсы сан келиши мүмкүн, ошону карап көрбөйлүбү? Мисалы, бул жерде башка сандын баары бар, бир гана сан жетишсиз. Ойлоп көргүлөчү, кайсы сан? Туура, бул албетте 7 саны. Ошол санды жазалы достор, жана кийинки бөлүккө өтөлү. Мен 3-бөлүктөн дагы ушул 5 санын кайсыл жерге коюшубузду тапкым келип турат. 5 саны бул жерде бар болгондуктан эки жерге кое албайбыз, жана бул жерде бар, бул жерге дагы кое албайбыз. Ошондо кайсыл жер калды достор? Бул жерге коебуз, же болбосо ылдыйга коебуз. Бирок эмне? Ылдыйга коюу үчүн бизде 5 саны бар. Ошондуктан эмне кылабыз? Бир гана бош жер бар. Бул албетте ортоңку бөлүк достор. Эми 5 7 5 7 кылып келе атабыз достор. Экинчи бөлүктүн дагы 7 санын таап алалы. Кайсыл жерге коюшубуз мүмкүн? 7 саны бул жерде бар достор. Ортоңку бөлүккө кое албайбыз. Бул жерде бар. Эки бөлүккө деле кое албайбыз. Ошондо кайсы бөлүк калды достор бизде? Бул жер же болбосо бул жер. Бирок 7 саны көрүп турганыңардай
ылдыйда бар. Ошондуктан 7 санын үстүнкү экинчи боштукка жазабыз достор. Эми натурал сандардын биринчиси болгон 1 саны менен көрө албай жатам экинчи боштуктан. Ошол 1 санын карап көрөлү достор. 1 саны бул эки жерге келбейт, себеби 1 саны бул жерде турат. Бул жерге дагы келбейт, себеби 1 санын ылдыйга жазган болчубуз. Бул жер кетти, бул жерге келбеди, жана ылдыйда 1 болгондуктан бул жерге дагы келбеди достор. Ошондо бизде калган бир гана жер калды. Кайсыл? Бул албетте ортоңку бөлүк достор. Эми карап көрөлү достор. Бул жерде бардык сандар бар, эки гана сан жок. Булар кайсы сандар? Туура достор, 1 жана 6 саны. Бул сандарды кайсыл жерге кантип коебуз, чогуу көрөлү достор. 1 саны бул жерге жазгандыгыбыздын себебинен 1 саны үстүнө жазабыз. Жана ылдыйга бизде калды 6 саны достор, Көрдүңөр? Бул жер толду. Достор, карап көрсөңөр, бизде 1-чи, 4-чү жана 6-чы ячейкалар толду. Жана дагы 5-чи. Бизде бардык ячейкалар почти толуп калды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бизде 6 бөлүк толду достор. Болгону 3 бөлүгүбүз калды. 3 бөлүгүнөн деле бир аз гана сандар калды достор. Эми ылдыйды көрөлү. Могул жерде биз бир эле сан калыптыр. Ошону кантип жазбай койгонумду өзүм деле билбей турам. 1, 2, 3 бар, 4 бар, 5 бар, 6 бар, 7 бар, 8 бар. Не болду? Натурал сандардын эң акыркысы болгон 9 саны бизде жок. Ошол санды жаздык достор. Эми достор, судоку толтурганда дайым эле ушундай оңой боло бербейт. Кээде кыргыздар айтмакчы, тобокелге салууга дагы туура келет достор. Ошол тобокелге салуу үчүн биз кайсыл жерге кайсыл сан келет жана келе албайт, ошону тактап алалы достор. Мисалы, бул жерде 8-чи боштукта кайсыл сандар жетишпейт. 1, 2 саны жетишпейт достор. 2 саны бул жерге да келиши мүмкүн, бул жерге да келиши мүмкүн достор. Себеби түгүнөндө, түзүнөндө жана ичинде дагы 2 саны жок достор. Бул жерде эле ошондой. Жана кайсы сан достор? Албетте 6 саны. 2 же 6 саны бул жерге жазышыбыз мүмкүн достор. Эми үстүнкү экинчи боштукта кайсыл сандар жок достор. Экинчи боштукта 1, 2, 3, 4 сан жок экен достор. Бирок мына алып караганда 9 санын биз коюшубуз мүмкүн болгон бир гана жер бар экен достор. Карап көрсөңөр, мисалы 9 бул жерде бар, бул эки жерге коюлбайт, жана 9 ылдыйда бар болгондуктан бул жерге да коюлбайт достор. Бул 9 саны биз эмнеге таба алган жокпуз? Себеби жана биз 9-ду жазганды унутуп калган болчубуз. Ошондуктан 9-ду бул жерге жазабыз достор. Эми жанагы тобокел жөнүндө сөзүмдү улантайын достор. Бул жерде ошондо 1 бар экен, 2 саны жок достор. 2 саны жазып турайын. 2 саны кайсыл жерге келе алат? 2 саны, мисалы, бул жерге келеби? 2 саны жок, жок. Ушул жерге келиши мүмкүн достор. 9-да өчүрүп салайын, себеби 9 таптыкта турабы. 2 саны бул жерге 2 саны келиши мүмкүн, бул жерге 2 саны келиши мүмкүн. Эмнеге бардык жерге келиши мүмкүн? Себеби биз ылдыйга 2 саны жазган жокпуз. Ошол сан жазганда баары чыкмак достор. Жана бул жерде 2 сан жок, кайсыл сан жок достор? 1 бар. Бул жерде деле 2 жок. 2 бул жака деле келет, бул жака деле келет. Себеби биз жазган жокпуз кайсыл жерге 2 сан жазышыбызды. Жана дагы кайсы сан жок? 8 сан жок достор. 8 саны бул жерге дагы, бул жерге да келиши мүмкүн. Эми тобокелге баралы достор. Кайсыл жерге кайсыны жазабыз? Бул жерге 2-ни жазып, бул жерге 6-ны жазышыбыз мүмкүн. Же тескерисинче, бул жерге 2-ни, бул жерге 6-ны жазышыбыз мүмкүн достор. Тобокелге салып, бул жерге 2-ни, бул жерге 6-ны жазалы достор. Ошол бойдон бул жака эреже менен кетели. 2 саны бул жерде бар болгондуктан бул 2 жерге келбейт, жана 2 саны үстүнө келет деп чечтик. Ушул жерге жаздык достор. 1, 2, кайсыл сан? 3, 4, 5, 6 саны жок, жана 8 саны жок достор. 6 саны бул жерде бар болгондугу үчүн экили жер калды. Бирок эмне болду? 6 саны бул жерде дагы бар достор. Ошол 6-ны үстүнө жазабыз. Калды бизде бир гана 8 саны достор. Эми бул жакта болсо, өзүңөр көрүп тургандай, 2 саны бул жерде бар, ылдыйга жазабыз. 8 бул жерде бар, үстүнө жазабыз. Эми достор, тобокелге бардык, тобокелибиз туура чыгып калды. Эгерде туура чыкпай калганда биз 6 менен 2-нин местасын алмаштырып, баары бир ушул нерсени тапмакпыз достор. Эмне дейбиз? Баарыңарга чоң рахмат. Ушунчалык мени угуп акырына чейин тыңдаганыңарга. Görüşкөнчө сак саламатта туруңlar.